Алчы медиа каналынан өзгөчө шоу розыгрыш. 22 май 18:00-да. Утпаган адам болбойт. Финал офлайн форматта Magic ресторанында. Даяр дастаркон, түркүн тамактар, Башкы байге iPhone 15, 5 штук планшет, ноутбук, 5 штук AirPods наушник, 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. билетиңиздин номерин өз колуңуз менен барабанга салып көзөмөлдөңүз. Ар бир оюнчуга өзүнчө белектер бар. Билет басы болгону 1000 рубльда. Толук маалымат алуу үчүн экранда номерлерге чалыңыздар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Мамлекеттик дума мигранттардын балдарын Орусиядан бир шарт менен депортациялоону сунуштады. Мамлекеттик дума орус тил сынагынан өтпөй калган мигранттардын балдарын Орусиядан чыгарууну жана үйүндө ата-энесин күтүүнү сунуштады. Мындай демилгени Мамлекеттик думанын эмгек социалдык саясат жана ардагерлер иштери боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов көтөрдү, деп билдирет ТАСС. Депутат жаңы эреже боюнча 1762 мигрант баланын 27си гана тил сынагынан кийин мектепке кабыл алынганын көрсөткөн статистикалык маалыматтарды келтирди. Себептери ар болгон, айрымдары өлкөдө мыйзамдуу түрдө жашоого укугу жок болсо, башкалары документтерди туура эмес толтурса, дагы бирөөлөрү сынактын өзүнөн өтө албай калышты. Нилов экзаменди кайра тапшыруу мүмкүнчүлүктөрүнүн санын 3 аракет менен чектөөнү сунуш кылды. 3 жолу болбой калса, үйүнө барып ата-энеңди үйдө күтүп отурасың, деп жыйынтыктады ал. Анын айтымында, буга чейин мугалимдер окуу процессинде убактысынын көбүн окууга мүмкүнчүлүгү жокторду тартууга арнагандыктан, мигранттардын балдары бирдиктүү мамлекеттик экзаменди жана базалык мамлекеттик экзаменди тапшыра алышкан эмес. Билим алууга жөндөмсүз бул коомчулук эгер биздин окуу жайларда болсо, мугалимдердин көңүлүн буруп, жалпысынан мигранттардын балдарынын билим деңгээлин төмөндөткөн, деп жыйынтыктады Нилов. Орусияда 1 апрелден тарта мигранттардын балдарын мектепте кабыл алуу алдында орус тилин билүүсүн текшерүү башталды. Буга чейин Мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин окуучулардын 2%га жетпегени өткөнүн билдирген. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекті кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Пресс пересадка.